Салам мекендештер, арбаңыздар. Москва жергесінде 18 майда өтө чоң каргашалуу окуя болду. Тактап айтканда 30 жашар айымды өзүнүн квартирасынан сөөгү табылды. Бул тууралуу бүт азыр негизде элчиликтеги диаспорада абдан катуу ойдо турабыз. Токотер жери ал айым 8 майда акыркы жолу аны көрүшөт. Марина метросунан саат 8 чамасында. 12 майда эжеси Москва жергесинде жашаган эжеси издеп чуу салаттагы квартирасы бар таппай кетет. 18 майда полицияга арыз жазып туугандары, ошонун негизинде полиция ошо эжесин алып туруп, анан кийин жашаган жерине батирине барат. Барып ошол жакта дивандын астынан пакетке оролгон сөөктү алып чыгышат. Буга шектүү болгон ошо жанында жашаган квартиранты, эки жигитти шектеп атышат. Бирок экөөнүн бирөөсү ошо качып кеткенин көбүнчө шектеп атат. Качып кеткен болсо Россиянын территориясынан чыгып, азыр кайсы өлкөдө экени белгисиз. Азыр атайын кызмат органдары тергөө иштеп жатат. Экинчи подозреваемый да азыр СИЗОдо отурат, тергөө болуп атат. Муну менен эмнени айткым келет? Негизи Москва жергесине баарыбыз эле эмгектенип иштегени келебиз. Анан кийин ар кандай бытовой ситуациялар болот. Кошуна тандаганда дагы, бирөө менен квартира снимать этип атканда дагы, квартирага барып атканда дагы, жана квартиранты кабыл алып атканда дагы кылдаттык менен жет өлчөп бир кесип, жакындардан, тааныштардан, достордон, бейтааныш адамдар эмес, ошондойлорду кабыл алып иштесек жакшы болмок. Себептен ар бирибизди Кыргызстандан бала, чака, ата эне, достор, туугандар күтүп жүрөт, мекенге эртип баралы. Бул тууралуу азыр чоң иш жүрүп атат. Негизде бул абдан көйгөйлүү учурлардын бири. Тышкы иштер министрлиги элчилик биргеликте азыр тергөө комитети менен иштешип, жакын арада бүт ошол күнөөлөр жоопко тартылат деген терең ойдобуз. Негизи мындай айбанчылык бөтөн жерге жүргөндө кыргыздар бирибизге күйүмдүү болуп, жардам берип жүрүшүбүз керек негизде. Сак саламат болуңуздар, аман болуңуздар. Мындай окуялар кайталанбасын. Көрүшкөнчө. Көптөн күткөн долбоорлордун бири мекендештер, атайын сиздер үчүн Бишкек шаарынан Батирлүү болом деген мекендештер үчүн биринчи төлөмү жок, айына болгону 59 000 рубльдан баштап 5 жылга чейин рассрочка батыры сүйлөштүк. Негизде бир нече компания менен сүйлөштүк. Ушул долбоорду аягына чыгарып, Кыргызстанда эң алдыңкы курулуш компанияларды Москва жергесине алып барып, мекендештерге сунуштап баштайбыз. Андыктан катталып, номерди сактап коюңуздар, чалып туруңуздар, байкап туруңуздар, себептен көп сунуш болот. Бүгүнкү сунуш болсо БЛК компаниясынан 5 жылга чейин рассрочка, Восток 7 деген турак жайды сунуштап жатабыз. Москва жергесине кеңсеңиз бар, телефон номерлерин астына жазып коюм, кайрылы бериңиздер. Негизде мекендештердин жашоосун жеңилдетүүгө көптөгөн ушундай долбоорлорду силерге тартуулап турабыз.